Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 30 жылдык тарыхы. Ошентип көп жылдар бою доор сүргөн Советтер Союзу өткөн кылымдын акыркы 10 жылдыгында акырындан бөлүнө баштаган. 15 улуттан турган эл өз алдынча 15 мамлекетке айланат. Алардын катарында жер жүзүндө Кыргызстан деген эгемендүү мамлекет да пайда болот. Кыргыз Республикасы Орто Азияда алгачкылардан болуп, өзүнүн көз карандысыз мамлекет экендигин жарыялаган. Жаңыдан бутка турган Кыргызстан башкаруу системасын, символикалык атрибуттарын, валютасын, мамлекеттик түзүлүшүн негиздейт. Эң негизгиси мамлекет өзүнүн армиясын түзөт. Көз карандысыз мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо максатында президенттин 1991 жылдын 3 декабрындагы жарлыгы менен Улуттук гвардия түзүлгөн. 1992 жылдын 20 июлунда жазгы чакыруудагы алгачкы гвардиячылар мекенине жана элине ант берген. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү 1992 жылдын 29 майында Кыргызстандын ошол кездеги президенти Аскар Акаевдин жарлыгы менен Советтик армиянын республика аймагында жайгаштырылган бөлүктөрү анын карамагына өткөндө түзүлгөн. 1988 жылга чейин Кыргызстан Орто Азия аскер округунун курамында болгон. Бүгүнкү күндө 29 май куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөн күнү катары белгиленет. Союздан бөлүнгөндөн кийин өзүн-өзү коргоо маселеси турган. Бул маселелерди кабыл алууда сөзсүздүк түрдө легендарлуу парламенттин чечими макулугу менен коюлуп атканы бардыгына маалым деми. Анан 93 жылы коргоо министрлигинин түзүлүшү. Бул биз өзүбүзчө мамлекет катары өзүбүздү коргой билиш үчүн, өзүбүздүн территориябызды сакташ үчүн, өзүбүздүн суверенитетти сакташ үчүн бул керектүү маселелердин бири болгон. 1992 жылдын 13 январында Кыргыз Республикасынын президенти республиканын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетин түзүү жөнүндө жарлык чыгарган. Бул комитетти кесипкөй жана тажрыйбалуу генерал-майор Үмөталиев Жаныбек Асанбекович жетектеген. 1993 жылы мамлекеттик коргоо комитети 17 аскер корпусунун штабынын базасындагы коргоо министрлигине өзгөртүлгөн. Биринчи министр болуп, тажрыйбалуу аскер башчысы генерал-полковник Субанов Мырзакан Усурканович жетектесе. Ошол учурдан бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз армиясын тажрыйбалуу аскер кызматчылары жетектеп келүүдө. 1999-2005 жылдары армиянын генералы Топоев Эсен Толенович, 2005-2008 жылдары генерал-лейтенант Исаков Исмаил Исакович, 2008-2010 жылдары генерал-майор Калыев Бакытбек Торогулович, 2011-2013 жылдары генерал-майор Кудайбердиев Абибилла Алымович, 2013-2014 жылдары генерал-лейтенант Омуралиев Талайбек Бартабасович, 2014 жылдын 6 февралында куралдуу күчтөрдөгү жүргүзүлгөн реформанын алкагында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы түзүлгөн. Куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы аскердик башкаруунун борбордук органы жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүмдөрүнүн оперативдик башкаруунун башкы органы болуп эсептелет. Бул орган аларды даярдоону жана колдонууну жетектейт. Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы Кыргыз Республикасынын президентине, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысына баш ийет. 2014-2016 жылдары генералдык штаб болуп түзүлгөндөн кийин аны генерал-майор Алымкожоев Асанбек Туңгучбаевич жетектеген. 2016-2017 жылдары полковник Капаров Жаныбек Ахматович, 2017-2020 жылдары генерал-майор Дүйшембиев Райымберди Сейдахматович, 2020-2021 жылдары генерал-лейтенант Омуралиев Талайбек Бартабасович, 2021 жылдын 1 февралында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкаруу системасын өнүктүрүү боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анын негизинде коргоо министрлиги кайрадан түзүлүп, аны 2021 жылдын 3 февралынан баштап генерал-лейтенант Омуралиев Талайбек Бартабасович кайрадан министр болгон. 2021 жылдын 6 сентябрынан бери генерал-лейтенант Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигин жетектеп келет. 1999 жыл Кыргыз армиясынын кадырын, кубатын жана күжүрмөн даярдыгын сынаган оор учур болгон.
Тагыраагы Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери Тажикстандан өлкөбүздүн түштүгүндөгү Баткен облусу аркылуу Өзбекстанга өтүүгө аракет кылышкан. Бирок кыргыз армиясы түзүлгөнүнө саналуу жылдар болгонуна карабай, баскынчы душмандарга жетиштүү деңгээлде туруштук берүү менен бирге каршылык көрсөткөн. Жоокерлерибиз катаал тоо шартында капчагайлардын арасында дасыккан боевиктер менен күнү-түнү атышуусуна туура келген. Тилекке каршы ондогон мекен сакчыларыбыз мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактоо үчүн дал ошол Баткен окуясында курман болушкан. 1999-2000 жылдары Баткен сунда биздин жоокерлердин арасынан 54 адам курман болгон. Андан тышкары көптөгөн ардагерлерибиз инвалид болушту. Баткен окуясы жана андагы жоготуулар кыргыз армиясынын андан да кубаттуу деңгээлге чыгаруу зарылдыгын көрсөткөн. 1999 жылы 28 майда Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы жөнүндө президенттин жарлыгы чыгып, ага ылайык мамлекеттик чек араны коргоо жана кайтаруу, эгемендикти, бүтүндүктү жана өлкөнүн кол тийбестигин камсыздоо максатында Кыргызстандын чек ара кызматы түзүлгөн. Ошондой эле республиканын коңшу өлкөлөр менен чектеш аймактарына жакын жерлерде чек ара отряддары курула баштаган. 2006 жылдын 27 июлунда президенттин буйругу менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан коргонуу күчтөрү негизделген. Аталган мекеме мамлекеттин аба мейкиндигинде коопсуздукту сактоо, анын аба чек арасын коргоо, ошондой эле абадан администрациялык жана өнөр жай объектилерин коргоо максатын көздөйт. 2006 жылы аскердик кызматты өтөө мөөнөтү 18 айдан 12 айга чейин кыскарган. Андан сырткары Кыргыз армиясы 1992 жылдын 15 майынан азыркы учурга чейин жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун туруктуу мүчөсү болуп келет. 2001 жылдын 15 июнунан тартып Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. Бир 1998 жылдан 2013 жылга чейин Кыргызстанда бир катар жаңы заманбап аскердик бөлүктөрү курулган. Мисалга алсак, Жалал-Абад облусунун Майлы суу шаарындагы бригадасы, Алабука районундагы батальону, Көкжаңгак шаарындагы Атайын багыттагы Элбирс бригадасы, Баткен облусундагы Бужум тоо аткычтар батальонунун заманбап шарттары менен жаңы имараттары курулган. Кыргыз армиясы эл аралык коомчулук менен да дипломатиялык алакаларын бекем бышыктап келет. Тагыраагы дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери менен биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүп турат. Мисалга Индия, Россия, Өзбекстан, Кытай жана башка өлкөнүн аскер кызматчылары менен биргелешкен машыгуулар тоо шартында, артиллериялык бөлүктөрдө жана Атайын багыттагы аскерлер арасында уюштурулат. Наводчик-оператор Искандер Камалов. Первый выстрел мимо и вторым одиночным подбивает мишень. Фантастическая стрельба. Браво, Киргизстан! Кыргызстан жыл сайын өтүүчү эл аралык армия оюндарына активдүү катышып келүүдө. Армия оюндарынын алкагында уюштурулган десанттык взвод, танк биатлону сыяктуу бир нече аскердик мелдеш оюндарына катышышат. Десанттык взвод мелдешине биздин аскер кызматчылары катышып, 2021 жылкы оюндун жүрүшүндө биринчи орунду ээлеп жеңүүчү аталышты. Эскерте кетсек, Кыргыз армиясынын жоокерлери буга чейин да десанттар жарышында биринчиликти багындырууга жетишишкен. Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жылы биздин танкисттерибиз 2 дивизиондогу 9 өлкөнүн арасынан өзүнүн мыкты чеберчиликтерин көрсөтүшүп, биринчи орунду багындырып, Кыргызстан армия оюндары 2021 сынагынын чемпиону аталган. Киргизия приближается к финишу. И вот яркие, настоящие эмоции на танковом биатлоне. Встречаем победителей танкового биатлона 2021 года во втором дивизионе. Команда Киргизия. Финиш! Анын жыйынтыгында быйылкы жылы Кыргыз армиясынын танкисттери биринчи дивизиондо дүйнөнүн күчтүү өлкөлөрү Россия, Кытай сыяктуу мамлекеттер менен күч сынашат. Танк биатлонуна дүйнөнүн 20дан ашуун мамлекеттери катышат. Бул да болсо армиябыздын кадыр баркынын өсүшүнө, эл аралык деңгээлде рейтингинин жогорулашына себеп болот.
Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө эмгектенген аскер кызматчылары жана алардын үй бүлөлөрүнө шарт түзүү үчүн Коргоо министрлиги республиканын аймактарында Бишкек шаарында, Алабука, Баткен жергелеринде 2021-жылы Ош шаарында көп кабаттуу үй салып, өткөн жылы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы президент Садыр Жапаров үйлөрдүн ачкычтарын салтанаттуу түрдө аскер кызматчыларына тапшырган. Аскер кызматчылар үчүн курулган 216 батирди тапшырып, үй бүлөлөрүн салтанаттуу жайгаштыруу иш-чарасын өткөрүп жатабыз. Бул өз кезегинде аскер адамдарын жеке турмуштан камсанабай, армиянын кызыкчылыгы үчүн толук кандуу кызмат кылуусуна шарт түзөт. Андан сырткары, Кыргыз армиясында мурунку жылдарга салыштырмалуу анык мөөнөттүү жаш жоокерлерге да ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Алардын тамак ашына, жашоо шартына өзгөчө көңүл бурулган. Аскердик талаш шартындагы машыгууларда жоокерлерге 9-нормадагы байытылган витаминдүү тамак аш азыктары берилип келет. Ар бир келген жаш жоокерге жаңы тигилген аскердик кийимдер берилет. Буга чейин мөөнөттүү кызматтагы жоокерлер берилген формаларды 1 жыл же андан ашык убакытка чейин кийип жүргөн болсо, азыркы күндө ар бир жоокерге 1 жылда 2 рет жаңы аскердик формалар берилет. Ошондой эле бир аскердик бөлүктө жазгы күзгү болуп эмес, бир гана жазгы же күзгү чакырылыштын жоокерлери кызмат кылышат. Бул өз кезегинде тартипсиздиктердин алдын алат. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигиндеги артиллерия, аскердик авиация жана абадан коргонуу күчтөрү, тоо аткычтар батальону, сапердик бөлүктөр, атайын багыттагы аскерлердин күчүрмөн машыгуулары, улуттук гвардия, УКМКга караштуу мамлекеттик чек ара кызматы сыяктуу жана башка өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн катышуусунда тынымсыз өткөрүлүп келет. Мындай машыгуулар мамлекетибиздин бүтүндүгүн, өлкөбүздүн коопсуздугун сактоонун кепилдиги экени талашсыз. Кыргыз армиясы 2020-2021 жылдары дүйнөнү, анын катарында Кыргызстанды кыйноого салган пандемия учурунда да өздөрүнүн мамлекет тарабынан берилген миссиясын так аткарышты. Шаарлардын кире беришиндеги блокпостторду күнү-түнү кайтарып, калкыбыздын саламаттыгын сактоо менен ооруну жайылтпоонун аракетин көрүшкөн. Ошондой эле өлкөбүздө түзүлгөн өзгөчө кырдаалдар учурунда жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюуда ÖKM кызматкерлери менен биздин жоокерлерибиз биргеликте иш алып барышат. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргыз армиясы 1992 жылдын 15 майынан азыркы учурга чейин жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун туруктуу мүчөсү болуп келүүдө. Аталган уюмдун мүчөсү катары 1993 жылдын январынан 1998 жылга чейин Тажикстан-Афганистан мамлекеттик чек ара бөлүгүндө кырдаалды жөнгө салуу боюнча чараларга байланыштуу Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн өзүнчө аткычтар батальону Тажик-Афган чек арасындагы Ишкашим районунун 110 чакырымдан ашуун бөлүгүн кайтарган. Ошондой эле Россия, Казакстан, Өзбекстандын да тынчтыкты сактоо күчтөрү тартылган. 5 жыл ичинде бул батальондо 4,5 миңден ашуун кыргызстандык жоокерлер кызмат өтөгөн. Кыргыз армиясынын коңшу өлкөлөргө барган тынчтыкты сактоочу күчтөрү 800 чакырым аралыкты аскердик унаалар менен басып өтүшкөн. Кыргыз армиясынын тынчтыкты сактоочу күчтөрү жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун мүчөсү катары экинчи ирет өз миссиясын аткарды. 2022 жылдын январ айында коңшу Казакстан Республикасындагы туруксуз саясий кырдаалга байланыштуу ЖККнун биргелешкен аскер күчтөрүнөн жардам сураган. Ага байланыштуу Кыргызстандын тынчтыкты сактоочу күчтөрү өз тарыхында экинчи ирет миссиясын аткаруу үчүн сапар тарткан. Кант шаарындагы аэропорттон 11 дана Ил-76 моделиндеги аскердик учак менен 150 атайын багыттагы аскерлери, соттолгон техникалары, аскердик унаалары жөнөтүлгөн. Мы являемся миротворческими силами от воинского контингента Кыргызской Республики. Наша задача – обеспечить охрану и оборону важных государственных объектов. Өздөрүнүн миссиясын ийгиликтүү аткарып бүткөндөн кийин Кыргыз-Казак чек арасы аркылуу аскердик унаалар менен кайтып келишкен.
Коргоо министрлигинде аскердик иш-чаралардан сырткары жоокерлердин ден соолугун чыңдоо максатында спорттук иш-чараларда байма-бай уюштурулуп келет. Анын жыйынтыгы менен аскер бөлүктөрүнүн арасында спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлөт. Анын жемиши катары спорттун ар кандай түрлөрү боюнча республиканын, Азиянын жана дүйнөнүн чемпиону аталган аскер кызматчыларын айтсак болот. Ошондой эле аскер кызматчылары маданият тармагында да кур эмес. Таланттуу аскер кызматкерлери жана жоокерлерибиз республикалык жана эл аралык маданий конкурстарга катышуу менен ийгиликтерди жаратып келишет. Андан сырткары жоокерлерге талаш шартында майрамдык кечелерде патриоттук ырлар менен жоокерлердин дуктарын көтөрүү менен бирге кызмат өтөп келишет. Мында аскердик оркестрдин да өзгөчө орду бар. Аскердик оркестр бардык салтанаттуу иш-чараларга активдүү катышып келет. Кыргыз армиясы күжүрмөн даярдык жана талаа машыгуулары менен гана чектелбей, жаш муунду патриоттуулукка тарбиялоо, өспүрүмдөрдүн аскердик кызматка болгон кызыгуусун арттыруу максатында да бир топ иш-чараларды өткөрүп келет. Жыл сайын бардык аскер бөлүктөрдө бүтүрүүчү класстагы окуучулар жана студенттер үчүн ачык эшиктер күнү өткөрүлүп келет. Андан сырткары аскер кызматкерлери жерлердеги орто мектептерге барып, 10-11 класстардын окуучуларына аскердик турмуштун шарттарын үйрөтүү сыяктуу сабактарды уюштуруп келет. жылкы статистикага ылайык, Кыргыз армиясы дүйнөдө 93-орунда турган болсо, андан бери өлкөбүз чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында чоң калибрлүү пулеметтер орнотулган Toyota үлгүсүндөгү аскердик сооттолгон унааларды жана быйылкы жылы да көп сандагы Тигр үлгүсүндөгү сооттолгон унааларды дүйнөдө эң популярдуу болгон Туркия өлкөсүнө таандык Байрактар TB2 үлгүсүндөгү учкучсуз учуучу аппараттарды мамлекетибиз өз каражатына сатып алды. Анын жыйынтыгында Кыргыз армиясы 2022 жылкы статистикага ылайык 90-орунга жогорулады. Албетте бул Кыргызстан үчүн чек эмес. Кыргыз армиясы мындан да өсүп өнүгүүнүн, жаңылануунун үстүндө иш алып барып, мамлекетибиздин коопсуздугун жана элибиздин тынчтыгын сактоонун кепилдигин өз мойнуна алат. Жашасын Кыргызстан, жашасын Кыргыз армиясы. Урматтуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери, жолдош генералдар, офицерлер жана прапорщиктер, сержанттар жана жоокерлер. Сиздерди куралдуу күчтөрдүн 30 жылдык юбилейлик майрамы менен куттуктайбыз.